жанында жүрген саналаштарын ал жерде депутаттар да бар, саясий кеңештин мүчөлөрүндө. Кучкага киргизип койгону бул туура эмес болуп калат. Жетсиз эле киши мен тагдырымды чечип койгон туура эмес, мен буга макул эмес, бул легитимсиз деп атат. Бирок легитимдүүбү, легитимдүү эмес экенин Иса Шейшенкулов сотко берип, сот аркылуу далилдеп алса болот. Анан экинчи бир дагы айтты, алар мени чыккынчы деп айтыштыр, мен эмес, мени чыгарган кишилер чыккынчылар деди. Эми алар ким чыккынчылык кылганын албетте тарых баасын берет. Бирок убагында ага сот баасын бериш керек. Кимдин чыккынчылык кылганы, чыккынчылык жөнүндө маселе азыр аныкталбайт. Убакыттан кийин, бир топ убакыттан кийин тарых аны тазалап, анан кийин аныктай алат. Ошо убагында ошо ким чыккынчылык кылганын, ким чыгарганын, ким кайсы тараптан кайсы тарапка өткөн боюнча бул эми талаш маселе. Бирок мындайга жеткизбесе болмок. Иса Шейшенкулович жаманбы жакшыбы 25 жыл ошол партиянын арабасын тарткан адамдардын бири. Каржылык жактан дагы, материалдык, моралдык жактан дагы чоң колдоо көргөзгөн. Убагында буга чейин эле эмес, 2007 жылдагы ошо партиянын мүчөсү катары келип туруп, фракцияны жетектеп турган ошол кездерде реформа кыймылындагы активдүү мүчөсү келип болуп, Бакиевдердин режиминде басымга, кысымга туш болуп, ошондо да баш көтөртпөй турганда да бул баш көтөрүп турган. Оппозициянын катарында эмес, алдында жүргөн адам. Алмаз Шаршенович албетте бул партияны түптөгөн адам, күчтөгөн адам. Анан партияны ал жалгыз эле түптөп күчтөй албайт. Анын жанында ушундай Иса Өмүркулов болгон, ошол эле жанагы Сооронбай Шарипович дагы, Туйгуналы Абдыраимов дейбизби, партиянын өзүнүн мындай лөктөрү же болбосо көзүрлөрү болгон. Ошолго таянып партиянын аброю өстү. Анан ошо партиянын башында туруп, партияны күчтөп келген адамдар бүгүн ушундай кылып туруп бичара бири-бирине мамиле кылып жатканы мен катардагы мүчө катары аябай капа кылат да. Бирок мен калыс сөзүмдү айта турган болсом, кандай болгон күндө дагы мындай нерсеге жеткенден кийин бул өтө оор маселе. Эгер маселе көтөрүлүп калды, партиянын катарынан чыгарылды деп калды, бул өзү өтө оор жаза. Жок, аны далилдеген күндө деле, бул легитимсиз болду деген күндө деле ошончо аз болсо да, кворум болбосо дагы, маселен 31 кишинин мейли, кворум болбогосун 14 кишиси деле ошого мындай ишине нааразы болгон, бул Иса Шейшенкуловичтун да чоң сабак. Демек Иса Шейшенкуловичтун дагы кандайдыр бир деңгээлде бул иштерде күнөөсү бар.